Bu yerde bu nevrelerden bayağınday tumbaları vardı. Kiyim saçı. Uşular bari kuyup zor bolçup etti. Ысман Кушев Баткен районуна караштуу Бужун айылынын тургуну. Үстөздөгү жылдын февраль айында үйүнөн өрт чыгып, 3 бөлмөлүү үйү толук күйүп, эч нерсе калган эмес. Бактыга жараша эч ким жабыр тартпаган. Үй ээси жумушта болуп, кошуналары өрт өчүрүүчүлөрдү чакырып, күчөп кетүүсүнүн алдын алышкан. Негизи жалындын очогу ушул үй болгон. Андан кийин бул комнатага өткөн. Bu yerde холодильник болчу. Ana холодильник. Endan keyin bunday aytganda betde ko'p yer kuyib bitgan da negisi. An 3-uyga o'tgan. 3-uyning negisi poldoru bilmedim. Poldoru qanday. Üstü şu üstüde patolog boyunca da onu sıyırganmış. Kuyup bütkün. Ал мындан 5 жыл мурда турак жайын камсыздандырып, жылына 620 сомдон төлөп келген. Мындан улам үйү күйүп кеткен соң, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясы тарабынан 200 миңге жакын акча төлөнүп берилген. Эми бизде ишканадан баягы страхование компания келип, страхование компанияга өткөнбүз. Жылыга 600 сом акча төлөйбүз, 615 би. Ошол эми ошолордо кичине жардам берди. Кудайга шүгүр. Жакшы эми негизи строй материалга жетет. Карманоз учурда акчасын колуна алып, турак жайын кайрадан ордуна келтирүүгө керек болгон материалдарын да алган. 5 жыл ичинде 3000 сом акча төлөгөнүн айтып, мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына ыраазы экенин кошумчалады. Страхование компаниясыга катышканымда жазылганга, страхование кылганга 5 жылдын жүзү болду. 5 жылдын ичинде мен 600дөн 3000 канча болот? 3000ден ашык пул акча төлөдүм. Кече үй күйгөндөн кийин 200 миңге жакын акча которуп бердилер. Которгон акчага аган строй материалдарды алып койдум. 2 дерезе, 1 пластик эшикке акчасын берип койдум. 50 штук шипр алдым. Жыгач алдым. Строй материал негизи алып койдум мындай айтканда. Соңку жылдары мамлекеттик камсыздандыруу компаниясына кайрылып, турак жайларын камсыздаган жарандар арбын. Анткени кандай гана кырсык болбосун, чыгашасын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эсептелип, аталган компания тарабынан 20 күндүн ичинде акча төлөнүп берилет. Бизге биринчиден үйдүн тех паспорту болсо жакшы болот. Анан бизде Баткенде үйлөрдүн тех паспорт көчөсү жок экен. Biz жокторду дагы госрегистрден барып, кадастр план деген болот. Ар бир кишиде бар, ошол жерде турат. Үйүн документ жоктордо ошол жерде турат да. Ошо кадастр план негизинде бул киши өтүп койгон. Себеби бул киши эмеде райондук суу чарбада иштейт. Райондук суу чарбада иштейт. Бул киши 5 жылдан бери үйүнү камсыздап жүрөт. Ишкананын коллективинин баары чогуу ошонун негизинде өткөн бул кишичи. Бирок бул кишинин кече үйү күйгөндө үйүнүн тех паспорту жок экен. Бирок жасатты. Биз үйүнүн тех паспорту жокторду дагы баягы кадастр план негизи өткөрөбүз. Бирок бир кырсык болгондо тех паспорт талап кылабыз. Себеби Бишкек ошондой бизге талап койгон. Анан бир жакшы жери ошо документи жок үйлөрдү дагы камсыздаганбыз. Ошонун документ болгончо биз күтөбүз. Тех паспорт жасаганча күтөбүз, анан кийин төлөп беребиз да. Негизи бардык документтер туруусу канча убакыттын ичинде акча төлөнүп берилет? 20 күн аралыгында төлөнүп берилет. Эгер эми болсо биз бул жактан топтойбуз, анан анча-мынча кемчиликтерин топтойбуз, сүрөттөрүн чыгарабыз, үйлөрдү. Анан МЧСнин акттарын алабыз. Ошонун негизинде айка барып документ, андай аякта комиссия карайт, ошонун негизинде бир 20 күндүн ичинде төлөп берилет. Учурда мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынын кызматкерлери тарабынан турак жайларды, унааларды жеке адамдар өздөрүн камсыздандырып алса боло турганы боюнча түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келишет. Сабира Абдисаматова, Мухаммед Мамытов, Алтын бешик жаңылыктары.